Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктарды сунуштайбыз. Республика партиясынын мүчөсү Өмүрбек Бабанов менен чогуу иштешкен жаш активист кайрылуу жасап, бүгүнкү өткөн митингдин артында Өмүрбек Бабанов турат деген маалымат чындыкка туура келбей турганын билдирди. Эске салсак, айрым маалымат булактары бүгүнкү болуп жаткан митингдин артында Өмүрбек Бабанов турат деп жазышкан. Өмүрбек Токтогулович саясаттан кеттим деп айткан. Бүгүнкү күндө айткан сөзүнөн бекем турат. Ал учурда сыртта жеке иштери менен жүрөт. Ал эми ар кандай саясий иштердин артында уюштуруп жатат деген маалымат эч кандай логикага туура келбейт. Өмүрбек Бабанов менен мурда чогуу иштешкен адамдардын бүгүнкү митингге катышып жаткандыгы боюнча айта турган болсок, ал нерсе ар бир адамдын жеке иши деп жазылган маалыматта. Кечээ 24-ноябрда Москванын борбордук көчөлөрүнүн биринде короо шыпырган жумушчулар арасында массалык мушташ орун алган. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Ал эми мушташка катышкандардын арасында кыргыз жарандарынын бар же жок экендиги учурда такталып жатканын Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен белгилешти. Маалыматка караганда мушташка 10дон ашык адам катышкандыгы айтылат. Видеодо көрүнүп тургандай, айрым жумушчулар күрөк, темир ломдор менен куралданган. Алар бири-бирине башаламан соккуларды узатып мушташкан. Алдын ала маалыматтар боюнча жумушчулар жилищник деп аталган коммуналдык кызматтын кызматкерлери болгон. Постсоветтик өлкөлөрдөн келген жарандар. Окуя болгон жерге полиция кызматы келген маалда мушташка катышкандардын бир бөлүгү качып кетүүгө үлгүргөн. Учурда бул факт боюнча 10 адам кармалып сурак берүүдө. Мушташтын келип чыгуу себептери такталып жатат деп айтылат маалыматта. Кара Суу райондук сотунда Жазык кодексинин 358-беренесинин 1-бөлүгү менен айыпталган Самиранын кылмыш иши каралды. Бул тууралуу соттун токтомунда айтылат. Айыпталуучу Самира Кара Суу районунун Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн 2001-жылы туулган тургуну, мурда соттолгон эмес. Тергөө кызматынын маалыматына караганда, Самира 2017-жылы ноябрь айында апасы менен Россия Федерациясынын Хабаровск шаарына барган. Ал жактан Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Дилшот менен таанышып, сүйлөшүп жүрүшкөн. Бирок Самиранын ата-энеси 2015-жылы Кыргызстандагы кошунасы менен кудалашып коюшкандыктан Самира 2018-жылы ноябрь айында Кара Суу районунун тургунуна турмушка чыккан. Бирок Дилшот Самиранын турмушка чыкканын билип туруп, аны менен байланышып, үй-бүлө куруу үчүн Өзбекстанга алып кетүүнү сунуштайт. Самиранын сунушуна макул болгондон кийин Дилшоттун эки таанышы кызды Өзбек-Кыргыз мамлекеттик чек арасына мыйзамсыз алып өтмөк болушкан. 2018-жылы 23-ноябрда Самира жана Дилшоттун эки таанышы Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнө караштуу Телман айылынын Өзбекстандын Андижан облусуна караштуу Коргон Төбө районуна мыйзамсыз өтүшүп, андан ары Наманган облусуна, Дилшоттун үйүнө барышкан. Самиранын туугандары кызды издеп барышып, ушул жылдын 29-январында Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндөгү достук көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Кыргызстанга келе жатышканда, Самира буга чейин мыйзам бузганы чек ара кызматкерлери тарабынан аныкталган. Чек ара кызматкерлери Самира буга чейин Кыргызстандын аймагынан чыгып, Өзбекстандын аймагына өткөндүгү тууралуу маалымат болгонун аныкташкан. Сот отурумунда Самира күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, Дилшот менен Россияда таанышканын, бирок 2018-жылы Кыргызстанга келип, башка жаранга турмушка чыкканын айтты. Андан кийин Дилшот менен сүйлөшүп, Дилшот ага сени жакшы көрөм, сени алып кетем, чек арадан алып өтө турган адамдарды таптым деп айтканын билдирди. Кыздын айтымында ага телефон аркылуу бейтааныш адамдар байланышып, аны жашап жаткан дарегин сурап, жолдошунун үйүнөн алып кетишкен. Алар чек арадан түнкү саат 2 чамасында өтүшкөн. Бирок Дилшоттун апасы турмушка чыккан кызды алып келгениң туура эмес, кайра жеткир деген Самира жээнине мени алып кетти, билдирүү жазган. Самиранын апасы Өзбекстанга барып, кызын таап, кайра Кыргызстанга келе жатышканда достук көзөмөл өткөрүү пунктунан укук коргоо органдары тарабынан кармалышкан. Самира аны чек арадан алып өткөн жигиттерди тааныбай турганын айтып, паспорту апасында болгондуктан Өзбекстанга мыйзамсыз өткөнүн билдирди. Ал сот отурумунда кечирим сурап, кылган ишине өкүнүп жатканын, бул иш боюнча Өзбекстан Республикасында 3 ай жүрүшкөнүн кошумчалады. Сот отурумунда Самиранын чоң апасы кудагый небереңиз жок деп чалганын, андан кийин милицияга арыз менен кайрылышканын билдирди. Кийин аны Өзбекстандан табышканда Самира Мончого барам деп үйүнөн чыгып кеткенин айтканын кошумчалады. Отурумга Самиранын ата-энеси да катышып сурак алынган. Жыйынтыгында Самира мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү фактысы боюнча күнөөлүү деп табылып, 1 жылга эркинен ажыратылды. Бирок Жазык кодексинин 83-беренесинин негизинде жаза 1 жылдык пробациялык көзөмөлгө алмаштырылды. Өкүмгө нааразы тарап 30 күнүн ичинде Ош облустук сотуна апелляциялык тартипте даттана алышат. Соттун чечими 19-ноябрда чыккан. Биздин каналга жазылып, акыркы жана маанилүү жаңылыктар менен камсыз болуңуздар.